Саламатсыздарбы, урматтуу съездин катышуулары. Биринчиден ушу сөздүн баштаардын алдында ушу 2010 жылдын революциясын баштатуу ушу балыкчы окуясы болду эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушу балыкчы окуясын бүгүнкү чейин эмнегедир аябай жашырып келатат да, билесиздер. Бакиев экинчи жолу баягы мыйзамсыз шайлоого баратканда ушу балыкчыда окуясында Ысык көлүнүн эли ошол жерде балыкчыда көтөрүлүп туруп, жанакы революциянын искрасы болду эле. Билесиздер да, туурабы? Ошондо Бакиевдин жана токтотуусу боюнча башталган. Урматтуу съездин катышуулары, мен бүгүн мурунку партиялыктар катары конок катары чакырганыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Атамбаевди жакшы билесиздер. Мурун мен ушу 4 чакырыштын депутаты элем. Ошондо Бакиевдин учурунда чогуу жүргөндө эл журттун астына барганда айтчу эле. Бакиев, Атамбаев, Бакиев, Акаевдер бүт мамлекетти коррупцияга айландырды. Кум төрдү талкалап жеп атышат. Криминал өсүп кетти. БКМ артыбыздан түшүрүп, эсибизди оодарып, аңдып жүрөт деп. Эл журттун астына барганда сөзүн айтты эле. Мен келсем эле коррупцияны талкалайм деп. Бирок коррупцияны талкаламактыр көрдүңүздөр. Бүгүнкү күндө коррупциянын эң ана башы атаманы болгон. Кандай дейсиздер, туурабы? Ошо СДПК партиясынын революциянын максаттарын, идеяларын баарын Атамбаев сатты, урматтуу агайын туугандар. Ошол убактагы эски партиялаштардын баарын, бийликке келгенден эски партиялаштар баягы кыйынчылыкта жүргөнүн баарын, мына Сагынбек Абдрахманов баштап, бир топтор баарыбызды унутту дагы Максим Бакиевдин жан жөкөрлөрү коррупционерлердин жанына топтоп алды. Топтоп алган себеби мына Сапар Исаковду бүт келген Германиянын канцлерине койсо мен оң колум деп айтып уялбай туруп. Мына Сапар Исаковду бүгүнкү кылгандарын көрүп атасыздар. Коррупция менен камалып отурат. Көрсө, мен өткөндө интервью бердим. Ошол убакта мен 4 чакырыштын депутаты элем. Атамбаев эмне Сапар Исаковду жанына чыгарып алса ошондо сөз болду эле. 2009 жылы баарыбыздар Атамбаев деп баарыбыз эл ыйлап мен алып салдым дегенде дагы кетпей тургансыздар. Туурабы эмеден? 2009 жылы Бакиев менен чыкканда. Көрсө, баарыбыздын башын айландырып, ошол убакта Сапар Исаков аркылуу Максимден $3 миллион алып тур деген сөз мына бүгүнкү күнгө дал келип турат окшойт. Кандай дейсиздер? Ошон үчүн алып салган. Росатов да ошондо мага айткан. Кубанычбек, Атамбаев баарыбызды алдап кетти. Көрсө, жанакы элди ыйлатып туруп, Бакиевке сатылып кетти. Ошо жанакы текстти өзүн отурган кабинетте жазып колуктап оңдоп отурган өзүн көрдү деген. Мына көрдүңүздөр, эмне болуп атат аягы. Андан кийин айтып турган болсо, мына бүгүнкү күндө Атамбаев коррупция менен күрөшөм деп туруп элди алдап келип алды, эч кандай күрөшкөн жок. Бирок бүгүнкү күндө коррупция менен күрөш жүрүп атат. Урматтуу агайын туугандар, ачык айтышыбыз керек. Мына Сооронбай Шарипович, урматтуу президентибиз эл журттун астында сөз бербеди беле? Мен коррупция менен күрөшөм деп. Мына бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүп, даана күрөшкөнүн көрсөтүп атат. Мына ТЭЦ-деги маселелер жана 386 миллион боюнча. Андан сырткары түндүк түштүк маселеси жолу боюнча. Үчүнчүсү датка кемин, төртүнчүсү музей, эң бешинчиси мына контрабанда. Мына контрабанда жолдору. Мына бүгүнкү чейин ачык айталычы. Баары айтып сөз берип келген, буга чейин келген президенттин баары. Бүгүнкү күндө чындыкты айталы да. Бүгүнкү күндө миллиарддагы сомдор мамлекеттин казынасына чөкпөй. Туурабы? Мына бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүп жүрүп атат. Анан ачык айтышыбыз керек. Атамбаев дагы элдин башын айландырып атат. Мен сиздер ошону көрүп сурап кетермин. Провокацияга алдырбаңыздар. Ал дагы эле түндүк түштүк маселесин көтөрүп элдин башын айландырып атат. Эмне үчүн дегенде коркуп атат. Эмне үчүн дегенде бүгүндө коррупция менен аёсуз күрөш болуп атат. Ошон үчүн өзүнүн жана балдарын автомашина аркылуу миллиард жана жеген долларлар чыгып калабы деп ичилгөндөн ушу маселелерди көтөрүп айласы кетип атат. Кыргыз элине шерменде болому деп. Ошон үчүн биз ал оюна жол бербешибиз керек.
Кыргызстан түндүк түштүккө эч качан бөлүнбөйт, урматтуу агайын туугандар. Куштун оң канаты түштүк болсо, сол канаты түндүк, урматтуу агайын туугандар. Мына бүгүнкү күндө мына Атамбаев туруп сыртқы саясатты эмне кылды? Кайдагы бир жаман сөздөрүн баарын сүйлөп, бүт сыртқы ички саясатты булгуткан аз келгенсип, сыртқы саясатты абдан бузду. Ошол саясатты бүгүн Сооронбай Шарипович аракет кылып, сиздердин баарыбыздын жардамыбыз менен ошо кандай күч аракет менен жакшы эмек алып келип отурат алакага. Ошон үчүн бүгүнкү жүргүзүп аткан саясат абдан туура деп мен санайм и жана колдоймун. Сөзүнүн аягына келип жатып, урматтуу агайын туугандар, бул республиканын башында оор күндөрдө, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Сагынбек Абдрахманов эң башында башын сайып коюп, андан да мына биякта бир топ биздин мыкты азаматтарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, инилерибиз отурат. Ошолор республиканын башында турган. Туурабы? Анан ортодон чыга калышып эле республиканын баарын бүт коррупцияларга алмаштырган Атамбаевга эч качан жол бербешибиз керек, урматтуу агайын туугандар. Бүгүнкү Сагынбек Абдрахмановдун докладына мен толук кошулам. Мен ишенемин, Кыргызстанга бүгүнкү күндө тынчтык керек. Бизге тынчтык болмойнча инвестиция келбейт. Ошон үчүн жана Атамбаевдин арам оюна биз жол бербешибиз керек. Мен сиздерге, партиябыздарга ийгилик каалайм, албан ийгиликтер каалайм. Мурунку баягы оппозицияда жүргөндөгү партиянын мына мурункулардан эми чогулуштар, жакшылыктар болсун. Рахмат сиздерге.